Мусулмандар акча жаатынан аябай ыңгайсыз. Акчаны туура колдоо боюнча кичине түшүнүк бере кетсеңиз. Өз адам сурайт да акча өзү эмне депчи. Биз бир жерге кызматка барганыбызда, медреседе окуп жүргөн учурубузда кичине акча берди. Мен жеке мен барып, мен акча үчүн келген жокмун, Аллах үчүн келдим, акчаны жыйыштырып кой деп жардам бериш максатында барганбыз негизи. Акча өзү эмне деген суроо келет да, бирөөлөр акча колдон кири дейт. Акча колдон кири дейт. Ошондуктан алар үчүн акча колдон кири болуп кала берет. Качан бир самындап жууганда, колун жууганда кетип кала берет. Дагы бирөөлөр ойлойт. Акча келет кетет деп. Ал ошентип ойлогонуна байланыштуу ою түшүнүгү ошол болгондуктан ага акча кантип келип, кантип кетип калганын дагы билбейт ал. Дагы бирөөлөр акча бузат дейт. Ошондуктан ага колго көбүрөөк акча түшүп калса ал бузулат. Дагы бирөөлөр акча бул шайтан дейт. Бул урматыбыз менен бир турган жөн эле чөнтөгүбүзгө бир телефон алып жүрсөк, телефон сыяктуу эле нерсе бул. Акчаны бир бузуу бере турган, же шайтан сыяктуу муну кыл деп айта турган тил испаты башкасы жок. Бул болгону муктаждык. Албетте, бүгүн көп айтышат, көп кыйналгандар, акча таба албай, акчага жете албай, көп иштеп жүргөн адамдар акча азгырат дейт, акча шайтан дейт, акчасы дагы жашаса болот дейт, акчага бакыт сатып алса болбойт дейт да, көбүнөн угам, акчага бактылуулук сатып алып болбойт дейт. Ооба, албетте, байлык менен бакытты сатып ала албашың мүмкүн. Бирок кедейлик менен анык эч нерсени сатып ала албайсың. Байлыкка макул эч нерсени сатып ала албасың мүмкүн, бирок кедейлик менен эч нерсени сатып ала албайсың. Акча бактылуулук алып келбейт десең, ийгиликтүү адамдарды кара, акчасы көп адамдарды кара, кандай жүзүнө жылмаюу менен бакыттуу болуп жүрүшөт. Сен жаманын эле көрөсүң, жакшысын көрүшкө аракет да кылбайсың. Бүгүн кээ бирөөлөр айтат, арам жол менен гана байышат, арам жол менен гана байыш мүмкүн, адал жолдон байыш мүмкүн эмес дейт. Сен жөнөкөй эле кошуналарыңды карагын. Кошуналарыңды, айылыңды эле карагын сен. Айылыңды карасаң, адал жол менен көтөрүлүп байыган адам өтө көп. Арам жол менен байып көтөрүлгөн дагы өтө көп. Болгону сенин көз карашың кандай? Сен адал жол менен байыган адамга барып ошол адал менен байышты үйрөнсөң болот. Арам менен байыган адам алдына барып, арам жол менен дагы байысаң болот. Бирөө сигарет арак сатып байыса, бирөө кийим кече, бут кийим сатып байыт дегендей маселе да. Жаш жигиттерди, жакшы машиналарды минип, жакшы үйлөрдө жашап жүргөнү көрсө, бул атасынын байлыгына жүрөт. Каякта атасынын байлыгына жүрөт? Ал өзү жеткен ал. Ал жаштыгынан сагышыш ойноп, жыргап, кааласа уктап, кааласа мектепке барып, кааласа качып кетип, уйкуну басып, газыны берип, өзүнүн газын өзү жыттап жата берген балдардан болгон эмес ал сагышыш. Көтөргөнү айфон, кийингени башкача, каалаганын жеп, каалаганын ичип, антип эркелик кылып жүргөн эмес ал. Жаштыгынан кыйынчылыкта өскөн ал балдар. Сен жыргап уктап жатканыңда, сен багымдатка дагы турбастан, өзүңдү газыңды өзүң жыттап уктап жаткан учуруңда, алар тахажжуттун учурунда туруп барып, суук ыстык тебестен контейнерди ачып, клиентин күтүп отурат. Ошондуктан алар жакшы машинада жүрөт, ошондуктан алар жакшы үйдө жашашат. Ага көрө албастык кылышка акың жок сенин, укугуң жок. Сен жыргап мектепке бар десе, мектепке барбастан качып жыргап жүргөн күндөрүңдө алар дордоймо дордой, рынакма рынак, мант алыңыздар, самса алыңыздар деп колуна кичинекей тарелканы коюп алып, үстүнө самсаларды тизип алып, көтөрүп, кыйкырып, бакырып, ар кимге жалынып,
ошол жаштыгынан содагер болуп чыккан балдар алар. Кыйынчылыкты көргөн балдар. Сен өзүңдүн көз карашың менен гана карайсың. Өзүңдүн деңгээлиң менен, окуган китептериңдин деңгээли менен гана карайсың. Төрт жак болсо төрт жактан тең карап көрүш керек. Бул гүл жөнөкөй гүл. Бул жагынан карасаңыз башкача. Арт жагынан карасаңыз бул гүлдөгөн жагы көрүнбөйт. Гүл жагынан бул арт жагы көрүнбөйт. Бул жөнөкөй эле гүл. Ошол сыяктуу сиздин окуган китептериңиз балким көзүңүздү ачкандыр, бир жагынан карашка дагы кудуретиңиз жеткен, илимиңиз билимиңиз жеткен учур болушу мүмкүн. Сиздин көз карашыңыз бир жактан карайт балким. Төрт жактан эмес, эки жактан эмес. Ошол сыяктуу, урматтуу мусулман бир тууганым, акча өзү эмне? Акчаны табыш керек, колдонуш керек. Мусулман байыш керек. Мусулман байыса эже карындаш кор болбойт. Мусулман байыса пара ал, пара деген нерсе жоголот чөйрөбүздөн. Мусулман бай болгондон кийин ким карыз алат, ким пара алат? Мусулман байыгандан кийин башкаларга жардам берет, башка өлкөлөргө жардам берет. Кыргыздар азыр жалаң жардам алып калдык. Биз мурда жалаң жардам берген эледик. Азыр тескерисинче биздин соопторду башкалар алып кетти. Урматтуу мусулман бир тууган, биз акча жаман экен, дүйнө жаман экен, азгырат экен деп жүрө берген учурубузда башкалар биз качкан акчаны алып келип өзүнүн өтө чоң саясатын жүргүзүп атат. Бул акчага сен дүйнө жаман экен деп азгырлашың мүмкүн. Бирок акча үчүн бардык нерсени кылышка даяр адамдар өтө көп. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, акчаны колдо кармайлы. Колдо кармайлы акчаны, жүрөккө киргизип албайлы. Кээ бирлер жүрөктө кармайт акчаны. Бирөөгө 1000 сом акча кетип калса, ошо түнү менен уктай албай чыгат. 1000 сом акча берип койдум мен деп. Жүрөктө кармаса акчаны, жүрөктөгү акча чыга албай калат сыртка. Беришибиз дагы кыйын болот. Бүгүн 1000 сомуңуз болуп туруп, 100 сом кайыр садака кылбасаңыз, эртең 10.000 болгондо 1000 сомду садака кыла албай каласыз. 100.000 болгондо 10.000 садака кыла албай каласыз. 1 миллион болгондо 100.000 сомду садака кыла албай каласыз. Айтор, бул жүрөккө акчаны киргизбешибиз керек. Колдо кармайлы, колдогу акчаны иман ислам үчүн динге, мекенге, жерге кызмат кылыш максатында сарптайлы. Кыска нуска айта турган сөз, акчадан качпашыбыз керек. Тескерисинче, адамдардын маселелерин чечиш керек. Бүгүн Стив Джобстун бир нерсеси жагат да мага. Ал мага акча керек болсо мен иштеш үчүн көчөгө чыгып кетпеймин дейт. Сартан кечке иштебеймин дейт. Ал келип ойлоном, кантип акча тапсам болот, кандай проект кылсам болот. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, бул жөнөкөй парта, жөнөкөй стол, адам отурат. Адам муктаж бул нерсеге. Бул проблема, бул көйгөй, бул деген маселе. Ушул маселени бирөө чечти. Бул мебелди бирөө кылып атат. Ошонун артынан акча кылып атат бирөө. Айтор, сиз ойлонушуңуз керек, адамдардын маселе проблемасын чечиш тууралуу ойлонушуңуз керек. Адамдардын маселесин, проблемасы канчалык чоң болсо, канчалык чоң проблеманы чечсеңиз, сизге келе турган акча дагы ошончолук чоң болот. Телефон жок эле. Телефонду ошол бирөө берди, ойлоп тапты. Жөнөкөй сумкалар жок эле. Жаңылыктар, күн сайын жаңы нерселер ойлонуп табылып атат, жаңыдан чыгып атат. Айтор, азыр сиз көп арзангандар көп, бардык бир иш кылайын десең бар жокты кылып коюшкан адамдарды. Жок, тескерисинче азыр ойлонуп табылган нерседен ойлонуп табыла элек нерселер көбүрөөк. Ойлонуп табылгандан табыла элек нерсе көбүрөөк. Айтор, бай болоюн, акча табайын десеңиз, адамдардын проблема маселесин чечиңиз. Айылдамы кандай иш кылсам болот дейт.
Айылда ет бак деймин, мал бак деймин, дыйканчылык кыл деймин, дейсиң да азыр. Андай сөздөрдү айтсам. Болгон кайерге барсаңыз ошол жердин абалын түшүнүп билишиңиз керек. Адамдар эмнеге акча беришет ал жерде? Эмнеге акча беришке даяр адамдар? Ошол нерсени изилдеп чыгышыңыз керек. Биз 12-нчи микрорайон Айша мечиттен Дордой рынокко барганга чейин бир транспорт керек бизге. Ал бекер алып барбайт. Ушул маселени бирөө чечти, такси компаниясын ачтыбы? Демек ага акча түшүп атат. Бул проблеманы чечти. Адамдардын алысын жакын кылды. Тапканы адал. Канча тапса зекетин берип атат. Демек жашай берсин.